демек бул жерде ашказан эмес башказанда тойгуза турган. Материалдык байлыкты жараткан колго берсин, чөнтөккө берсин, бирок жүрөккө бербесин. Окуп билим алсак себептегенде эле биз деле бир кездерден Кыргызстандан кеткенбиз, биз деле кыргызбыз, жүрөгүбүз кыргыз деп согот. Китепке жакындап аткан элибизди көрүп кубанып турам аябай. Негизи мисалы бир торттун дамыны жемейинче биле албайбыз да, туурабы? Вот ошон үчүн алар китепти окуй элек. Кимдир бирөөлөр жаштар. Бүгүн 14 февраль кээ бирөөлөр үчүн сүйүү күнү болсо, кээ бирөөлөр үчүн китеп белекке берүү күнү. Андыктан Ош шаарында бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында Китеп Той Ош 2021 маданий интеллектуалдык иш-чарасы өтүп жатат. Ал иш-чарада кандай кызыктар коштулат? Азыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Кеттик достор. Жаныбызда уюштуруучу топтун мүчөсү турат. Ошол жактан биз бул кандай кече, бул кече башка кечелерден эмне айырмасы бар? Азыр сиздерге толук маалымат алып беребиз. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, бул кече эмне болгон кече башка кечелерден дегиле эмнеси менен айырмаланат? Анан эмне үчүн Китеп Той болуп аталып калды? Ошол жөнүндө кыскача маалымат берип кетесизби? Бул кече Китеп Той деп аталат. Бир адамдан бир китеп долбоорун алганда Китеп Той. Китеп Той эмне үчүн? Китеп анан той. Кыргыздар бардыгы семинарга, тренингке барбашыбыз мүмкүн, китепканага каттабай аткан болушубуз мүмкүн, бирок ар бир тоогуздан баштап шаарлыгына чейин бардыгыбыз тойго сөзсүз барабыз, ресторанга сөзсүз барабыз. Анан бул баягы элге жайылтуунун бир жаңы ыкмасы да. Анан ошол келген анын айырмачылыгы ушундай: келген инсандар кадимки тойдогудай ыр угушат, семинар, каалоо тилек, куттуктоолор болот. Анан ошол жерде китеп ярмаркасы болот, интеллектуалдык оюндар болот. Демек бул жерде ашказан эмес башказанда тойгуза турган. Балким адам келип ушул ресторанда 2 саат 3 саат убактын өткөрүшү мүмкүн, бирок жашоосунун бүтүндөй жашоосунун жакшы жагына өзгөрүшүнө себепчи боло турган той да. Ошондуктан бул Китеп Той. Азыр биздин жаныбызда мына Китеп Той долбоорунун дагы бир сонун уюштуруучусу турат. Ошол жактан дагы силерге дагы маалымат алып беребиз негизги бүгүнкү кече боюнча. Айтсаңар, бүгүнкү кече негизи сиздердин оюңуздагыдай деңгээлде өтүп жатабы негизинен? Чындыгында ушул буга чейин бир адамдан бир китеп долбоорун алганда Китеп Той иш-чарасы Бишкек шаарында 3 жолу өткөн да. Анан Ошко келип биринчи жолу өткөзүп жатабыз. Ошого карабай мындай аншлаг менен өтүп атат десек болот. Бул эми элибиздин баягы китепке, билимге болгон басымы күн санап жогорулап жаткандыгынан кабар берет да. Аябай кубанычтабыз. 450 адамга пландасак, мына ушинтип 600 адам келип отурат да. Аябай кубанычтабыз. Эл батпай өтүп атканына. Анан негизи эле бул бүгүнкү күн өзгөчө күн, 14 февраль бүткүл дүйнөлүк китеп белекке берүү күнү. Андыктан китептин баркын түшүнүп, китепке жакындап аткан элибизди көрүп кубанып турам аябай. Анан нарындан атайын салам айтышсыздар, сиздер үчүн нарындан салам айтып койгула. Биздин Оштук туугандарга салам айтып эле. Нарындан менин нарын байрам деген ырыгым бар эле, ошону окуп коеюн анда. Сырымды куй бош койбой, сыр жашайын, сыр жашырбас достордой. Мен тапканын калыбымдан бөксөрбө, сен токтосоң, мен токтосом, а сен актын токтолбой. Бүгүнкү кече негизи өз максатына жетти деп ойлойсузбу? Анан негизи эле жаштарды азыркы учурда кантип китепкөй болууга чакыралабыз, дагы башкача жолдор менен. Белгилүү алымыбыз Мамбет Асан Ибраев айтты да, бул бир күн болгон менен 1000 күнгө тете болду деп, ошон үчүн максатына жетти. Мени кубандырганы жаштардын келгени, кызыкканы, аягына чейин отурганы. Демек илимге, билимге, руханий баюуга кызыккан жаштарыбыз ушундай көп болсо, келечегибиз кеңдиктин белгиси.
азыркы жаштар негизинен жашырганда эмне китеп окуудан көрө телефон чукканга көбүрөөк кызыгат да. Анан китепти окуганга дагы кандай жолдор менен шыктандыра алсак болот азыркы учурда? Эми жаштар эле эмес, бул улгайгандардын деле, орто жаштардагылардын деле проблемасы болуп калды, телефонго үңүлмөй. Бирок эми пайдасын айтсаң, ошого жаштар кызыгат да. Эми китеп байытат, китеп бактылуу болушуңа себеп болот, стресстен арылтат, ден соолугуңа пайда, акылыңа, рухуңа пайда. Айтор жакшы жактарын айтып берсең, адамдар кызыгат. Анан негизи эле биздин жаштарга өзүңүздүн бир кеп кеңеш, акыл насааттарыңызды айта кетсеңиз. Эми рухта бай болгула, акылда бай болгула. Анткени рух акыл байлыгын эч ким тартып ала албайт. Материалдык байлыкты жараткан колго берсин, чөнтөккө берсин, бирок жүрөккө бербесин. Ар бир сөзүмдө айтып жүрөм. Кудайым буйрса ошолорду азырдан жакшы билим алып, келечекте ошолорго жетишкенге аракет кылып жүрөм. Келечекте ошо Азиянын Арстандай болгон жол башчы болуп, бардык жерге жетишкенге аракет кылам. Кабыландым баары эле манас эмес. Халкын жанган, халкынын тилин жанган хан болсо да кыргыздын манас эмес. Памирден бери Кыргызстанга билим алып келем деген өзүнчө билимге басым жасаган Турганбай мырза турат. Турганбай мырзадан дагы бир аз бүгүнкү кече тууралуу кыскача интервью алабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүнкү кече сенин оюңча негизинен кандай өтөт? Ассаламу алейкум, барыңыздарга ысык салам айтып кетем. Бүгүнкү кече өзгөчө кече болуп атат. Себеп дегенде мен буга чейин Бишкек шаарында биринчи жолу катышкан, Бишкек шаарында болуп да Китеп Тойго. Анан Ош шаарында, бул региондор боюнча Ош шаарында биринчи жолу болуп аттыр. Жана устаздар, чоң агайлар келип өзгөчө болуп атат да. Мага кызыктуу, мага жакты, жанатан бери көрүп отуруп, Бишкекте окуп атсам дагы Памирден келип окуп атып, анан бул жакка убактымды бөлүп келдим. Ушундай иш-чаралардан калбай, балким уш иш-чараларда устаздардын айткан сөздөрүн, агай эжейлердин айткан сөздөрүн мотивациялык катары өзүмө пайда аламбы деген бир максат менен ушундай жакшы тойлорго катышканга аракет кылдым. Бул мен үчүн өзгөчө болду. Балким сиздер буга чейин канча жылдардан бери катышып жүргөнсүздөр, бирок мен үчүн биринчи же экинчи жолу болуп атат. Чынында өзгөчө болуп атат да. Азыр китеп окууга жаштарды сен кандай жолдор менен дагы чакырып кете аласың? Мына жаштарга бизге дагы китеп окууга кандай жолдор менен чакырып кете аласың негизичи? Эми бул бир адамдан бир китеп долбоору деп бул мурунтан бери ушундай ишке ашып келе жаткан. Жана алдыдагы Бакайбайке айтып кетти, дагы алдыда жакшы пландар бар. Иш-чара ал бүткөндөн кийин жана сүйүнчүлөп чыгарабыз деди да. Бир адамдан бир китептин максаты ошол элдерди жакшы туура жолго чакыруу жана китеп окуганга. Муна Мамбет устаз айткан бир жакшы сөз бар го, курсак тойгон төш ачка, кулак тойгон көз ачка депчи. Азыр биз ошо курсагыбызды ойлоп жана төшүбүз ачык экен да, чынында. Баш казан, төш казан, кулак казан деген бар го, ошолор ачык экен да. Эми жаштарды ар бир жаш негизи өзү китеп окуганга көңүл буруш керек. Себеп дегенде азыр 21-кылым илим техниканын өнүккөн заманы жана заманбап. Азыр телефонго көп азгырылып атпайбызбы? Ошо телефондун көпчүлүгү башка нерсени азгырылып атат да. Телефондон сырткары деле себепсиз көчөлөрдө, ар кайсы жерлерде жүргөндөр деле бар, буну айтып кетсек деле болот. Эми бул китеп окуганга жана ушундай чөйрөгө аралаша турган болсо, ушу бир адамдан бир китеп долбоору жана ушундай жакшылык жолдордо жүргөн адамдар менен, байкелер менен тааныш боло турган болсо, сөзсүз түрдө балким китеп окууга анын кызыгуусу болот деген ишеничтемин. Китепти баарын окуй албаса, күндөн аз окуганга адат кыла турган болсо, акырын ага көнө баштайт деп эсептейм. Эми ал туура жолдон түз жолго түшүү адамдын бул ыйманы да. Адамда ыйман деген нерсе болбосо, ал ар кандай нерселерге барышы мүмкүн да. Бул жерде ыйман деген неме ролду ойноп атат да. Негизи эле жеке жашооңорго айта турган болсок, Памирден Бишкекке эмне максатта келдиңер эле, анан ошол максатка негизинен жете алдыңарбы азыр? Памирден негизи Кыргызстанга келгенибиз биздин максатыбыз 2017-жылы чыктык да, биз билим алуу максатында чыктык да. Башка же Кыргызстанды көрөлү же эми сөзсүз түрдө мекенге болгон кусалык бар, мекенге болгон сүйүү бар. Мекенибизге барсак, жашасак, топурагын жыттасак, ошо кыргыз элибиз менен бирге жашасак, биз дагы ошо кыргыз элибиз менен бирге окуп билим алсак, себеп дегенде эле биз деле бир кездерден Кыргызстандан кеткенбиз, биз деле кыргызбыз, жүрөгүбүз кыргыз деп согот. Эң негизги бул жерде билим алуу деген нерсе болду да.
Биз Памирде билим жагынан артта калган себептен мен кечирээк келип бул жактан билим алдым. Ошол нерсеге бир аз болсо дагы жеттим деп эсептейм, бирок толук жете элекмин. Дагы деле алдыга койгон жакшы максаттарым бар. Жакшы билим алып дагы башка памирлик бир туугандарымды билимге чакырайын деген жакшы ниет, тилек, максаттарым бар. Демек, максатыңа толук жете элексиң албетте. Толук жете элекмин. Саянды тарбиялап өстүрүп, мен кайсы жакта болсом дагы саянды кийген бүтүн кылып, аны менен Кеченин аталышы Китеп Той экен да. Мындай интеллектуалдык кечелер дагы качан мындай интеллектуалдык кечелерди дагы качан өткөрөсүздөр? Дагы качан көрө алабыз мындайларды? Буюрса, азыр биз ушу иш-чарадан бир канча эжекелер келди, агайлар келди, региондордочу, мисалга Жалал абадтан келди, анан Баткенден келди. Алар дагы суранып атат. Биз дагы мисалга Жалал абадка же Баткенден кылалы депчи. Буюрса, азыр мисалга жайында, анан күзүндө кыла алышыбыз мүмкүн. Бирок бир аз убакыт менен албетте негизги Бакалбекке жана башкалар менен кеңешебиз дагы эжекелердин окуучулардын талабына жараша сөзсүз түрдө дагы батыраак кылабыз иншалла. Анан бул тойлор дагы башка тойлор дагы ушундай форматта өтүп калышы мүмкүнбү келечекте? Иншалла ошол максатта ошондой кылышыбыз керек деген ойдо биз Китеп Той деп кылып атабыз да. Анан ошон үчүн дагы бул кечинде башталып атат. Ал эми биз башка иш-чара кыла турган болсок күндүз эле кылмакпыз да. Ал эми биздин тойдогу ысырапкерчиликти башканы бир аз жыйыштырып, ушундай керектүү, пайдалуу болгон той болуусу үчүн ушундай биз Китеп Той аталышында иш-чара кылып атабыз да. Албетте иншалла болот ал. Дагы мына башказанды эле эмес, ашказанды эле эмес, то есть башказанды дагы толтуруш үчүн дагы эмнелерди биз негизи жеке жашообузда эмнелерди көбүрөөк кылышыбыз керек өзүбүзгө? Албетте биринчи керектүү адам китеп окуш керек да. Адам качан китеп окуганда анын дүйнөгө болгон көз карашы өзгөрөт, анын ойлогон ою эле өзгөрсө, анын кылган иши өзгөрөт да. Ал эми кылган иши өзгөрсө, кылган амалдар, адаттар өзгөрөт. Ал эми адаттар булар адамга ийгилик алып келет да. Андыктан көбүнчө китеп окуш керек, албетте анан сөз түрү руханий азыктар болот. Анан негизинен мына китеп окуш керек экендигин, китеп окуу жакшы нерсеге апарарын баары билет, бирок эмнегедир азыркы жаштардын көбү китеп окубайт да. Ошонун себеби эмне деп ойлойсуз? Көпчүлүгү билет, баары эле китеп окуш керек дейт. Сурасаңчы, китеп окуш керек десең окуш керек дейт. Бирок көпчүлүгү окубайт. Албетте баягы негизи мисалы бир торттун даамын жемейинче биле албайбыз да, туурабы? Вот ошон үчүн алар китепти окуй элек. Кимдир бирөөлөр жаштар качан китепти окуп көргөндөн кийин анын рахаттуулугун, пайдасын билгенден кийин анан китеп окууга кызыгуу баштайт. Ал эми ошо аларга кимдер китеп окутат дегенде мына биз, анан сиздер да. Биз адам качан билгенди башка бирөөгө айткан болсо, баягы Нуржигит агайдын сөзү бар го, жакшы жаманды айтпай жоёлу, жакшыны айтып жаялы депчи. Ошон үчүн жакшы нерселерди айтып жая беришибиз керек. Анан китеп окуй берет, анан акырындан көнүп. Азыр бул жерде келген коноктордон дагы бир аз бүгүнкү кече кандай өтүп атат, аларга жагып атабы дегеле, акыркы жолу китепти качан окуган, ошол жөнүндө да кыскача сурап кетебиз. Жүргүлө. Бүгүнкү кече кандай өтүп атат силердин оңгора? Силерге жактыбы негизинен? Ооба, жакты, аябай сонун болду. Анан негизи китеп көп окуйсуңарбы? Акыркы жолу качан китеп окудуңар эле? Кайсыл китепти? Акыркы жолу Дүйнөнү баанткан кедейлер экинчи китебин окуп атам. Канча убакыт болду андан бери? Кече окуп баштадым. Кече окуп баштадыңар. Негизи китеп окуган кызыгасыңарбы? Ооба. Дагы мындай интеллектуалдык кечелер болуп турушун каалайсыңарбы? Албетте. Чоң рахмат. Бүгүнкү кече кандай? Жактыбы силерге? Эмнеси менен өзгөчө таасирлентти силерди? Мага аябай жакты. Бүгүнкү кече агайлардын сөздөрү, Нурислам Маратулов, Нуржигит Кадырбеков ушул агайлардын сөздөрү аябай таасирлентти. Негизи китеп окуйсуңбу? Акыркы жолу качан кайсыл китепти окудуң эле? Китеп көп эле окуйм. Кече эле Ой Кругозор деген китепти окудум. Бул кечеден мындай өзүңө эмне таасирлентиң? Эмне сөз сага аябай таасирленти? Бул кечеден кийин эмнени пландаштырып атасың? Мен буюрса келечекте мындай болом деп, мындай нерселерди аткарам деген өзүнчө мындай сезимдер пайда болдубу? Ооба, менде акыркы Нурислам Маратуловдун сөздөрүнөн кийин Кыргызстанда же Орто Азияда эле мындай Нобель сыйлыгын ала элек болгондуктан мен дагы ошолдон мага мүмкүнчүлүк жаралып калды дебейсизби? Ооба, биринчилерден болбаганга аракет кылам деп ойлойм. Буюрса Нобель сыйлыгын алышың менен деп дагы ушинтип интервью алалы сенден. Чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Бул кече силерге жактыбы? Ооба. Эмнеси менен өзгөчө таасирленти силерди? Мага акыркы жанагы акем китепти ачыкка чыгарды го, Малая дегенчи.
ошол чындыгында таасирдүү болду. Ошол китепти алып окуймун буюрса. Буюрса сиздер да Нобель сыйлыгын алайын деген ойлор барбы? Иншаллах эми болду. Анан акыркы жолу качан китеп окудуңар эле? Негизи китеп окуйсуңарбы? Ооба. Акыркы жолу качан кайсыл китепти окудуңар эле? Акыркы жолу Магия утра Хейл Элрод типа ошол китепти окугам. Качан? Окуганыма 1 айдан өтүп калды. Андан кийин Спеши любит этот ким эле? Авторун унутуп калдым, ошону окудум. 2 китеп окудум акырында. Мындай кечелер дагы болуп турушун каалайсыңарбы? Я. Буюрса келип турасыңар дагы. Иншаллах. Тамагыңар таттуу болсун.